Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер. Азыркы учурда бардыгыбыз аралыктан окутуу боюнча сабактарыбызды даярдап жатабыз. Мына ушул сабактарды даярдоодо кандай программаларды колдонобуз деген суроонун негизинде сиздерге бөлүшүп кетсем. Мына бул жерден биз физика сабагы 7-класс онлайн сабак деп турат. Мына ушундай дизайндарды же болбосо слайддарды тандап алып, биз сабагыбызды түзсөк болот. Сабакты түзүүдө же болбосо даярдоодо биз негизги эле сабактын темасын тандап алышыбыз керек. Андан сабактын мазмунун же болбосо структурасын түзүп, даярдап алгандан кийин анан биз PowerPoint программасы менен слайдты жасаганга уруксат берилет. Эми биз бул жерден кадимки эле ноутбугубуздагы PowerPoint программасынан слайд жасайбыз. Мынакей биз бул жергеден PowerPoint программасынан кирсек, бизге бир канча слайддарды көрсөтүп берет. Мынакей дизайнда көрсөтүлүп турат. Биз биринчи бөлүмүн алып, өзүбүз жаккан дизайнды алгандан кийин мынакей биз бул жерге сабагыбызды жазып баштайбыз. Мисалы, физика сабагы 8-класстар үчүн деп жазылып турат. Эми биз экинчи бөлүм сабактын темасы үн толкундары деп турат. Эми биз кийинки бөлүмдө бул бизге жакпайт, бизге да башкача жасагым келип жатат, кийинки барактарын десеңиздер, анда биз интернет булактарынан же болбосо Google Chrome'дон шаблону и презентация слайдов деп издесеңиздер, бизге бир канча слайддарды көрсөтүп берет. Биз бул жерде бир канча слайддарды көчүрүп алгам. Мына ошол боюнча эле биз бул жерден жазсак болот. Мынакей могу слайдтан биз мынакей экинчи барагын алып келиш үчүн ушул слайдты алып келишим керек десеңиздер, мыштын сол тарабын басасыздар дагы муну копировать кылып, биз өзүбүз жасап жаткан слайдка алып барып коебуз. Бул жерден мынакей өзүбүздүн слайдка бул жерге алып барып копия выставить кылсак, анда бизге келип түшөт дагы. Бул жерден биз үй тапшырманы кайталоо боюнча суроо түзсөк болот. Мынакей бул жерге 5 суроону даярдасак болот. Же болбосо эми өзүңүздөр ылайыктаган сабактын структурасына жараша түзө берсек болот. Эми бул жерге биз кийинкиге ушул сабагыбызга тиешелүү сүрөт керек болсо, анда биз аны сүрөттү кайсы жактан алып келип коебуз. Выставкага киребиз ан үчүн. Мына бул жерден рисунки бөлүккө киребиз. Ал үчүн сүрөттөрдү биз ноутбук алып келип даярдап алышыбыз керек. Мына бул жерден биз сүрөт тандап, выставитти бассак, бизге сүрөтүбүз бул жакка келип түшөт. Мынакей бул сүрөттү биз ушул слайдка ылайыктап чоңойтуп алабыз. Мына урматтуу эжекелер, ушул жерге ылайыктап даярдап алсак болот. Мынакей. Бизге бул сүрөтүбүз да пайда болду. Эми кийинки эмеге слайдка биз дагы сүрөт дагы эмес, видео коелу дей турган болсок, анда биз кадимки эле азыркы айтып өткөн выставкага киребиз дагы. Бул жерден мынакей видео бөлүгүнө киребиз. Бул бөлүм бизге эки кызматты сунуштап турат. Интернеттен да алып койсоңуз болот, жана компьютердеги видеону да алсак болот. Мына бул жерден биз видео бөлүгүбүз чыкты. Бул дагы биздин рабочий столдо же болбосо кайсы бир бөлүмүндө сакталган. Бул жерден биз бул видеону кое турган болсок, мынакей алып келип, муну биз выставить кылабыз. Бул жака келип түшөт койгон видеобуз. Мына бизге келип түштү. Бул видеону өзүбүздүн слайдка ылайыктап коюп алсак болот.
бардығын тегістеп ушул слайдқа ылайыктап жайгаштырабыз. Мына бул жерге видео коюлду. Эми муну биз кантип коюп беребиз? Мына бул жерде бизде видеобуз башталып жатат. Мына. Что помогает нам каждый день? Не удивляйтесь, физика. В офисе или просто на отдыхе, для чего она нам нужна? Проснулся, хочешь кофе. Где тут физика? А она везде. Без физики этих вещей не было бы в нашей жизни. Как готовить пищу? Эта физика даст ответы. Готовитесь к вечеринке или важной встрече. Неизбежен поход к стилистам. Биз бул жерде ар кандай видеону койдук. Эми биз акыркы бөлүмдө кантип жыйынтыктайбыз. Мынакей биз кайра дагы биз башка бөлүмдөн видео же болбосо слайд алып келе турган болсок, азыркы эле биз жасаган слайдтарыбыздан тандап коебуз дагы. Эгер ушул бизге жакты дей турган болсок, кайрадан эле муну копировать кылып, азыркы биз жасап аткан слайдка алып барып коебуз. Мынакей. Бул жерге биз ушуну ставить кылабыз дагы. Бул слайдыбыз бизге келди. Мынакей. Эми бул жерге биз акыркы сабагыбызды көңүл бурганыңыздарга рахмат дейбиз дагы. Биз жасалган слайдыбызды сохранить этип, анан биз кайсы программа менен видеого тарта алабыз эми. Биз видеого тартыш үчүн ноутбукка Bandicam программасын же FreeCam программасын же жана башка өзүбүз тандаган программаларды жүктөп алып, ошол жака ошол форматта тарта алсак болот. Же болбосо даярдалган слайдты телефонго өткөзүп алып, телефондо InShot, KinoMaster же болбосо андан башка дагы видеонун түрлүү кызматтары бар. Ошол жерге да алып барып, өзүңүзгө ыңгайлаштыруу кылып, видео сабак тартсаңыз болот. Анда сиздерге ийгилик каалайм. Мындай слайдтын түрүн жасап, сабагыңыздарга колдонгонго мүмкүнчүлүк